Ноокатта 30 000 сом пара талап кылууга шектелип, милиция кызматкери кармалды. Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү 1998 жылы туулган ТУТ аттуу милициянын улук лейтенанты тергөөгө чейинки текшерүү материалдарынын негизинде кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө арыз ээсине каршы чечим чыгарганы үчүн 30 000 сом өлчөмүндө пара талап кылгандыгы аныкталды. 25 майда көрүлгөн чаралардын натыйжасында аталган тергөөчү иш бөлмөсүндө 10 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын алып, тийиштүү далилдерди жок кылууга аракет кылып жаткан учурда кармалды. Тинтөө учурунда көрсөтүлгөн акча каражаттары табылды. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында кармалган адам эсин жоготкондуктан окуя болгон жерге тез жардам кызматы чакырылып, ал Ноокат райондук ооруканасына жаткырылды. Учурда абалы туруктуу. Медициналык текшерүүнүн жана дарылоонун жыйынтыгы менен шектүүнү УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча тергөө абагына камоо маселеси каралат. Учурда тергөө иштери уланып, аталган кылмышка башка кызматкерлердин катыштыгы аныкталууда. 28 мартта УКМК тарабынан Ош облусунун Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү милициянын капитаны ТКХда 40 000 сом өлчөмүндө пара алуу учурунда кармалган. Бул иш боюнча тергөө иштери аяктап, сот органдары тарабынан каралып жатат. Маалымат Булак, Сереп Медиа. Дагы бир жерде бузганы кеттиби? Нурдан Орунтаевдин жогорку кеңешке келбегенине депутат наразы болду. Бүгүн 28 майда жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялык, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин жыйыны болуп өттү. Анда курулуш иштерин лицензиялоодогу айрым чечимдерге өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча токтом каралган. Киргизилип жаткан өзгөртүүлөр боюнча баяндамага мамлекеттик курулуш агенттигинин директорунун орун басары Талантбек Иманакун уулу чыккан учурда эл өкүлү Улукбек Ормонов баяндамачы деген жерде жетекчинин аты жөнү жазылып турса өзү жок деп сындады. Министрлер кабинетинин өкүлү толук маалымат берип, себебин түшүндүрө алган жок. Жыйында директордун орун басарына маалымат берүүгө мүмкүнчүлүк берилбеди. Эл өкүлү Исхак Масалиев токтомдогу өзгөртүүлөр боюнча маалыматты угууну кийинкиге жылдыруу боюнча маселени көтөрдү. Маалымат Булак, Супер Кейджей. Биздин күн тартибибизде мен колумда турат мына. Докладчик баяндамачы Орунтаев Нурдан Кемелович деп турат. Повестада Иманакун уулу талант дейлип турат. Ооруп калгандыр балким. Же дагы бир зданияны бузганы кеткендер. Токтоп айтып койгула да бизгечи. Азыр орун басары чоочаны түшүндүрүп берет азыр. Уруксат берсеңиз баштай берейин. Айтыңыз, Балант мырза. Урматтуу депутаттар, МАМ курулуш агенттиги Ататүрктүн аймагындагы объектилер алынууда. Сотко 41 доо арыз берилди. Жерди пайдалануу. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Муну көзөмөлдөө башкармалыгы тарабынан Ататүрк сейилбагынын чыгыш тарабындагы объектилер алынууда. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык 86 метр тосмо, 14 метр узундуктагы чатыр алынат. Мындан тышкары номер 104/1 дарегиндеги 4 кабаттуу үйдүн айланасындагы муниципалдык аймакка тиешелүү уруксат документтери жок орнотулган тосмону жашоочулар өз ыктыяры менен демонтаждоодо. Урматтуу шаар тургундары, ишкерлер, жерди пайдаланууну көзөмөлдөө башкармалыгы тарабынан уруксат берилбеген курулуштарды аныктоо боюнча рейдтер үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Жерди пайдалануу жана курулуш эрежелерин сактоону суранабыз. Болбосо мыйзамга ылайык чаралар көрүлөт деп жазылат маалыматта. Ошондой эле бүгүнкү күндө Бишкек мэриясынын кызматтары сотко 41 доо арыз менен кайрылышканы кошумчаланды. Маалымат Булак, Спутник, Кыргызстан. Бишкекте милиция кызматкери камакка алынды. Бишкек шаарында Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкери пара опузалоого шектелип кармалды. УКМК билдиргендей, 27 майда 300 000 сом пара талап кылуу фактысы боюнча Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкери ЭНЭ кармалды. Ал кылмыш жаза жоопкерчилиги менен коркутуп акча талап кылууга катыштыгы бар экени аныкталды. Буга чейин аталган факты боюнча Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы 2 ыкчам кызматкерди кармаган. Маалымат Булак, Баракелде.
Кыргызстанга Россиядан С-300 зениттик ракеталык комплекс келет. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Руслан Мукамметов биринчи радиого маек куруп жатып билдирди. С-300 зениттик ракеталык комплекстерди алып келүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө, жакынкы айларда келери күтүлүүдө. Андан башка да зениттик ракеталык комплекстерди алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деген ал. Белгилей кетсе, Кыргызстанга С-300 зениттик ракеталык система жана сокку уруучу пилотсуз аппараттарды алып келүү боюнча келишим түзүлгөнү 2021 жылдын февралында белгилүү болгон. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Банги тобунун жапайы каймана аттуу мүчөсү кармалды. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматы УКМКнын кызматкерлери менен биргеликте Аксы жана Алабука райондору аркылуу аткезчилик жол менен Өзбекстанга баңгизат ташуу менен алектенген уюшкан топтун мүчөлөрүн кармоо боюнча атайын ыкчам иш-чаралары жүргүзүштү. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, Кыргызстандан Өзбекстанга өзгөчө ири өлчөмдөгү баңгизаттарды ташуунун туруктуу каналын уюштурган жаран аныкталган. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси баңгизат каражаттарын психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш иши козулгон. Шектүү катары кылмыш чөйрөсүндө жапайы деген каймана аты менен белгилүү болгон Токтогул районунун 1978-жылы туулган Ж.А. аттуу тургуну кармалды. Ал мурда соттолгон жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турат. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жалпы 16 килограммдан ашык баңгизат алынды. Ички иштер министрлигинин атайын иш-чара 2024-жылдын кыш айларынан бери улантылып, эми ийгиликтүү аяктаганын белгиледи. Маалымат булак Баракелде. Путин Борбор Азия өлкөлөрү кысымга алынган, бирок алар чөгөлөгөн жок. Борбор Азия өлкөлөрү кысымга алынган, бирок алар чөгөлөгөн жок. Бул тууралуу Россия президенти Владимир Путин Өзбекстанга болгон иш сапарынын жыйынтыгы боюнча журналисттер менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында бийлик өзүн ишенимдүү сезип, бардык ишмердүүлүгүн элинин өлкөсүнө эгемендүүлүгүн, кызыкчылыгын чыңдоого багыттаган учурда океандын ары жагынан угулган кыйкырыктарга көңүл бурбайт. Мындай нерсе чоң өлкөлөрдө да чакан, бирок өзүн сыйлаган мамлекеттерде да байкалат. Борбор Азия аймагына басым жасалганын билебиз. Бирок дароо чөгөлөп, океандын ары жагынан келген буйруктарды аткарууга даяр боло калгандарды көрө элекмин, деди Путин. Маалымат булак Спутник Кыргызстан.